Демек, буга чейинки мэрлер такыр иштеген эмес. Буга чейинки ошол жердеги жетекчилер такыр эчтеки мыйзамды карашкан эмес. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номеруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Талант мырза, мына бул жерде бүгүн Ошто аябай бир кызык окуялар болуп атат да. Жаңы мэр барып, активдүү иште баштагандан кийин Оштун бардыгы мыйзамсыз экен курулуштар. Бул кандай? Буга чейин демек, буга чейинки мэрлер такыр иштеген эмес. Буга чейинки ошол жердеги жетекчилер такыр эчтеки мыйзамды карашкан эмес. Каалагандай уруксат берилген, каалагандай чечимдер кабыл алынган, ошондойбу? Ушундай эле окуя Бишкекте башталып, бул жанагы кызылсыздан чыккан, мыйзамсыз деген шылтоо менен башталып туруп, ушундай кички күркөлөрдүн бардыгын бузуп, чоң зданиялар калып кетишти. Ошо тротуарга чыккан боюнча калышты, башка боюнча калышты. Бизде ушундай бир тандалма подход болуп атат да. Же толук бардыгын териштириш керек, же болбосо ушул иштерди кылган кишилерди жоопко тартуу маселеси такыр каралбай атат. Мына таңкы 5-тен баштап кыдырган жеринин бардыгы мыйзам бузуу. Мен азыр ушул көргөн сайын таң калып атам. Демек, ал жерде мыйзам болгон эмеспи такыр. Ага чейин кишилеген мэр эмне жумуш кылып жүрдү? Ошо курулуш жааты боюнча вице-мэрлер, биздин ушу шаардык курулуш архитектура агенттиги болуш керек ал жерде. Бүт бардыгы бар да. Буларга мындай бир жооп берген киши болобу? Же ошол ишкерлер эле 3 күндө буз десе бечаралар кыштын күнү туруп эле даңкылдатып бузуп атышат, башка кылып атышат. Угун чукпай бардыгы. Мына менин кагазым бар, муну берген киши бар. Ошондон сура деген адам жок да. Бул маселени да бир комитеттин немесине коюп туруп биз карашыбыз керек. Рахмат, Улукбек Зулукбарович, анда биз кийинки комитет жыйындарына бир күндү атайын белгилейли дагы күн тартипке киргизели. Мүмкүн ошол Оштун мэриясындагы, Оштун жанагы шаар куруу башкармалыгында чакырып, бул жерден толук маалымат уксак. Чындыгында өтө чоң маселе. Көптөн бери айтылып келатат. Баш аягына чыгыш чынында оор болуш керек, бирок маалыматты угуп, эмне иштер жазалып атат. Ошону карайлы. Анда урматтуу депутаттар, бул маселе ачык бойдон калды. Ушу менен күн тартипте маселенин баарын карап бүттүк. Комитеттин жыйынтыктадык. Сак саламатта болуңуздар. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.